Өзгөчө оор кылмыштардын бетин ачууда митинг, концерт өңдүү, массалык иш-чараларда милиционерлерден сырткары атайын форма кийген жоокерлер тартылганын байкаган чыгарсыз. Алар милициянын шумкарлары, уюшкан кылмыштуу топторду, куралдуу кылмышкерлерди кармоо жана оош баткен коголаңдары сыяктуу ар кандай кырдаалдарда иш алып барат. Биздин группаны Жалал Абадка алып кетти. Ошоктон анан Токтогулга бардык. Токтогул районуна барганда Токтогул шаарына бардык. Ошо кафенин ичине кире электе эле атышып кеттик уже. Атышып кетип, тигилерди айла жок калды. Алар бизге ок атты, опер кызматкерлери ок атты. Бизге ок аттан айла жок калды, биз атканга туура келип калды уже. Салтанаттуу иш-чарада жарандардын коопсуздугун камсыздоодо, кылмыштуулукка жана террорчулукка каршы күрөшүүдө өмүрүн тобокелге салып, кызмат учурунда курман болгон кызматкерлер эскерилди. Алардын арасында мамлекеттик эрдик жана даңк медалдарына татыгандар да бар. Азыр болсо министрдин буйругу менен ушу өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге министрдин буйругу менен ушу медалдар тапшырдык жана ички иштер министрлигинин значокторун тапшырдык да. И грамота, анан благодарностьтар тапшырдык. Атайын багыттагы полкто эркектер менен тең тейлаша айымдар да иштейт. Андан сырткары кызматтык иттерди, шектүүлөрдү, курал-жарактарды, жарылуучу заттарды, баңги заттарды табууда колдонот. Жакында жоокерлердин кийимдери жаңыртылып, 2 кызматтык унаа бөлүндү. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, менин кесиптештериме, ардагерлерге, биринчи очередде ушу ардагерлерге, биздин ошол отряддын пайда болгон кезинен бери биздин жетекчилерге баарына чоң тазим кылам. Кааларым ден соолукта болсундар, эч качан кызматта жүргөндөрдүн арасында эч качан жоготуулар болбосун. Тарыхына токтолсок, 1992 жылы 26 февралда Ички иштер министрлигинде атайын багыттагы отряд түптөлгөн. Айсалкан Нурмат кызы, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек.